Assalamualaikum dostlar. Бүгін қайрадан сіздер үшін кішкенекей емге жүзді даярдадық. Андықтан біздің тарға қосылып, аттауып, достарменен бөлісіп, ой пікіріңізді соншымызды жазыңыз. Алдыда сізді қызықты нәрселер күтеді. Андықтан аяғына шейін көріңіз. Сізден талап, бізден әрекет. Сіз қашандыр бір кезде адамзаттың тағдыры қандай болады деп ойланып көрдіңіз бе? Жалпы адамзаттың келешегі қандай болады деп ойланып көрдіңіз бе? Же біз жерде өліп қаламыз деп ойлайсыз ба? Илон Маск мындай дейді. Жоқ. Біз көп планеталы цивилизация болушымыз керек. А сізге Марста жасау болып десе ішініп біліңіз. Бұл туралы ой пікіріңізді комментарияға жазыңыз. Жер адамзаттың бешігі. Бирок биз бул жерде түбөлүк жашай албайбыз. Климаттык өзгөрүүлөр, температура көтөрүлүп, табигый кырсыктар көбөйүүдө. Астероид коркунучу. Чоң астероид жерге урулса, цивилизация жок болушу мүмкүн. Ядролук согуш жана пандемиялар. Адамзатка ири коркунучтар. Ресурстардын түгөнүшү. Мунай, таза суу, минералдар. Илон Маск айткандай, адамзат бир планетага көз каранды болбошу керек. Космосто миңдеген планеталар бар. Бирок эң үчүн дал ушул Марс. Ай эмес, айда атмосфера жок, суу дээрлик жок. Тартылуу күчү өтө төмөн. Венерада эмес, Венера өтө ысык. 462 градустан жогору. Атмосферасы өтө уулуу. Европа же Титандагы эмес. Бул спутниктер алыс жана өтө суук. Марс эң жакшы вариант. Көнүп калууга оңой. Тартылуу күчү жердин 38%-ын түзөт. Атмосферасы бар. Жука болса дагы. Аны өзгөрчө болот. Муз бар. Сууна алууга мүмкүн. Күндүн жетиштүү энергия алса дагы болот. Марс планетасы бизге 55 миллион чакырым жакындап, 400 миллион чакырым алыстайт. Учуу үчүн эмнелер керек? Орбиталык терезе 26 айда бир жол ачылат. Starship жана Super Hiaf 100 адамды бир учуу менен жеткирүүчү учуучу кеме. Келечектеги технологиялар, ядролук кыймылдаткычтар, плазмалык ракеталар менен. Марс азыр кургак, суук, чаңдуу чөл. Бирок бул убактылуу. Изилдөөчүлөрдүн миссиясы 2030-жылдар. Астронавттар ресурстарды табышат. Экинчи этап купол шарлары. 2040-жылдары биобатерлерде жашоо. Үчүнчү этап Марсты өзгөртүү. 2050-жылдан 2100-жылга чейин. Кычкылтекти алуу. Күн батареялары менен энергияны өндүрүү. Терраформинг, атмосфераны жылытуу жана толугу менен өзгөртүү. Марста жашоо оңой болбойт. Бирок бул мүмкүн. Кычкылтек көйгөйүн чечүү үчүн электролиз жана мокси аппараты менен чечүүгө болот. Камагаш көйгөйүн чечүү үчүн гидропоникалык чарбаларды уюштуруу, жасоо. Ал эми суу көйгөйүн чечүү үчүн музду эритип, андан суу жасоо. Радиациядан коргонуу, жер астындагы базаларды уюштуруп, же коргонуучу куполдорду жасоо. Ким биринчи болуп Марска барат? Баары бара алабы? Эң алгач идимпоздор, инженерлер,
дарыгерлер. Андан кийин адистер жана ишкерлер. Билеттин баасы алгач кымбат болот. Андан соң кийин арзандайт. Марста чоң шаарлар курулат деп ишенесизби? Же бул жөн гана куру кыялбы? Же Марс чында эле чоң келечекпи? Илон Маск бул кыялды ишке ашыргысы келет. Балким биздин урпактар Марста төрөлөр. Келечек биздин колубузда. Марстагы табышмактуу аянт Илон Масктын көңүлүн бурдуго. Жакында интернетте Марстагы адаттан тыш чарчы түзүнүштүн сүрөтү тарады. Энтузиасттар анын өлчөмдөрү Хеопс пирамидасына 235 кадам окшош экенин эсептеп чыгышкан. Бирок бул сүрөт 20 жыл мурун тартылганын жана НАСАнын архивинин бир бөлүгү экенин тактоо керек. Сүрөт социалдык тармактарда жарыялангандан кийин талкуулардын жаңы толкунун жаратып, колдонуучулар анын келип чыгышы тууралуу теорияларды түзө башташты. Кээ бирөөлөр бул кадимки табигый түзүлүш экенине ишенишет. Башкалары бул байыркы Марс цивилизациясынын артефакты деп ойлошот. SpaceX компаниясынын башкы жетекчиси Илон Маск бул ачылышка жооп берип, Марсты изилдөө үчүн астронавттарды жөнөтүү керектигин айтты. Бирок илимпоздор ишенбей жатышат. Буга чейин атактуу Марстын жүзү сыяктуу Марстын окшош аномалиялары деталдуу изилденгенде, оптикалык иллюзиялардын же табигый процесстердин натыйжасы болуп чыкты. Марстын бетиндеги 42 тешик. Сүрөттө Curiosity кызыл планетанын 42 башка жеринен негизги үлгүлөрдү алып жатканда калтырган тешиктерди көрсөтөт. Бул изилдөөлөр 11 жыл бою 2013 жылдын февралынан 2024 жылдын августуна чейин жүргүзүлүп, окумуштууларга Марс фектеринин курамын жана планетадагы суунун тарыхын изилдөөгө жардам берген. Окумуштуулар Марста шамалдын ылдамдыгын өлчөштү. Марс учкучсуз Ingenuity 72 учуу учурунда чогултулган маалыматтардын аркасында алар кызыл планетада шамалдын ылдамдыгы секундасына 25 кадамга чейин жетээрин көрсөтүштү. Бирок мурда моделдер максимум секундасына 15 кадамга чейин деп айтышкан. Бул натыйжалар инженерлерге келечектеги миссиялар үчүн шамалга туруктуу дрондорду долбоорлоого жардам берет. Алгач 5 тикучак гана учуу үчүн иштелип чыккан. Бирок атмосферада 129 мүнөт туруп 17242 кадам аралыкты басып өткөн. Анын максималдуу бийиктиги 24 кадамга чейин жетип, Марсты учкучсуз чалгындоо тарыхындагы эң ийгиликтүү миссиялардын бирине айлантты. Марстагы жумурткага окшош уникалдуу таштын үлгүсү Perseverance ровери Хезеро кратеринин чыгууну аяктап, үлгү алуу миссиясын улантты. Анын күмүш тоо деп аталган 26 өзөгү өзгөчө болгон. Анын түзүлүшү мурда табылган үлгүлөрдөн айырмаланып турат. Келечекте аны жер бетиндеги лабораторияларда изилдеп чыгуу үчүн таш атайын идишке жалган. Бул анализдер Марстын геологиялык тарыхын жана анын бетинде мурда болгон шарттарды жакшыраак түшүнүүгө жардам берет. Фобос Марстын фонунда. Марс Экспресс космостук аппараты планетанын жука атмосферасынын фонунда Фобостун Марстын эң чоң айынын сүрөттөрүн тартып алды. Анын бети кратер менен капталган жана тартылуусу Марска акырындык менен жакындашына алып келет. Эсептөөлөргө ылайык 100 миллион жылдан кийин спутник Рош чейинен өтүп, кыйрап, планетанын айланасында шакекче пайда болот. Эгер видеонун аягына чейин көргөн болсоңуз, анда сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анткени сиз
жөнөкөy insanlar қатарында емессиз. Сиз илим билимге ашыккан, көп нерсени билүүнү каалаган, өзгөчө адамдар катарындасыз. Каналга жазылып, видеону бөлүшкөнүңүз үчүн терең ыраазычылык.